بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Урматтуу жамаат, бүгүн биз ушул илимий таалимибизде Кур'ан жаттоочу адамдын, Кур'ан менен алек болгон адамдын даражасы тууралуу жогоруда айтылган аят хадистерден баяндап, жана ошондой эле бардыгыбыз күн сайын сүрөлөрдү жаттайбыз, Кур'ани Каримди окуйбуз. Анткени Кур'ан бул ар бир мусулмандын күндө окуй турган китеби, үзүлбөстөн. Ошол Кур'ани Каримди жаттоодо бир канча нерселерге көңүл буруубуз керек. Ошолор тууралуу айтып өтөбүз иншалла. Жогорку аятты карай турган болсок, Аллах Таала айтып жатат: Ар-Рахман. Аллах ал өтө мээримдүү зат. Алламал Кур'ан. Ал Кур'анды үйрөттү. Эми Аллах Таала көп нерселерди үйрөткөн адам баласына. Бул жашоодо көптөгөн нерселер бар. Ошонун бардыгын үйрөткөн. Бирок Аллах Таала ошол нерселердин ичинен Кур'анды өзгөчө белгилеп айтып жатат: Алламал Кур'ан деп. Кур'анды үйрөттү деп. Эмне үчүн? Себеп ошол үйрөнө турган нерселердин ичинен эң сыйлуусу, эң даражага татыктуусу бул Кур'ан экен, сиз менен биздин китебибиз. Ошондуктан Аллах Кур'анды баса белгилеп айтты бул аятта. Андан кийинки аятта Аллах баяндап жатат: Халакал инсан. Аллах адамды, инсанды жаратты. Аллах инсанды эле жараткан жок да. Аллах башка жандыктарды да жаратты. Аллах түрдүү айбандарды, жануарларды жаратты. Бирок ошол миңдеген, өтө көптөгөн жануарлардын, жандыктардын ичинен Аллах Таала инсанды баса белгилеп айтып жатат: Халакал инсан. Аллах инсанды жаратты деп. Эмне үчүн? Себеп ошол жаратылган нерселердин бардыгынан шарапаттуусу бул инсан экен. Аллах Исра сүрөсүндө айтат: «Валакад каррамна бани Адам». Биз адам баласын шарапаттуу кылдык, сыйлуу кылдык, даражалуу кылдык дейт. Демек, жаратылган нерселердин ичинен эң шарапаттуу махлук бул инсан, адам баласы экен. Андан кийинки аятта Аллах баяндап жатат: «Алламахул баян». Аллах ошол инсанга сүйлөөнү үйрөттү. Аллах сүйлөгөндө эле үйрөткөн жок, көп нерселерди үйрөттү. Бирок ошол нерселердин ичинен эң чоң ниамат бул сүйлөө ниаматы экен. Анткени адам өзүнүн жүрөгүнүн ичиндеги күйүтүн, жүрөгүнүн ичиндеги болуп жаткан акыбалды башкаларга түшүндүрүп бере ала турган жөндөмдү Аллах Таала инсанга берген экен. Эми ушул 4 аятты бириктирип карай турган болсок, бир эреже келип чыгат да. Биринчиси, Алламал Кур'ан. Аллах эң ыйык илим болгон Кур'анды үйрөттү. Ортодо халакал инсан, эң шарапаттуу махлук инсан бар. Андан кийин Алламахул баян, бардык нерселердин ичинен эң чоң ниамат бул сүйлөө ниаматы. Эми ушул дүйнөдө кайсыл адам эң шарапаттуу, эң даражалуу адам десеңиз, адамдардын ичинен дагы эң шарапаттуусу ким десе, эң ыйык ниамат болгон сүйлөө ниаматын, ошол жөндөмдү, эң ыйык болгон илим, Кур'ан үчүн иштеткен, ошого пайдаланган адам эң шарапаттуу адам дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз хадисинде ушул аяттардын тафсирин айтып жатат: Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху. Силердин эң жакшыңар Кур'анды үйрөнгөн жана аны башкаларга үйрөткөн адамдар дейт. Аллах Таала бардыгыбызды ошол адамдардын катарына кошкон болсун. Эми урматтуу туугандар, ошол Кур'ани Каримди жаттайбыз. Жаттаганда Аллах бул дүйнөдө ар бирибизге түрдүү көлөмдө зейин берген, жаттоо, эс тутум берген Аллах Таала. Бул тууралуу Абдулла ибн Аббас радияллаху анху айтат: «Иннама яхфазур ражулу биқадри ниятихи». Чындыгында адам баласы өзүнүн ниетине жараша жаттайт дейт. Анын ниети канча болсо ошончо жаттай алат. Эгер бир адам мен иншааллах 10 беттен жаттай алам Куранды десе, ал ошол адам жаттай алат. Бир адам мен эми 5 катар жаттасам болот десе, 5 катар жаттайт да. Ниетине жараша жаттайт экен.
Мына ошондуктан Абдулла ибн Мубарак рахматуллахи алейхи дагы айтканда, илимдин башталышы бул ниет деген. Ошондуктан эң биринчи сиз менен биз ниеттерибизди түзөшүбүз керек экен. Аллах сөзсүз берет экен. Аракет кылсак, мен иншалла ушул Куранды жаттаймын деп, толук кылып. Себеп ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар, эч качан кеч эмес. Жада калса хадисте келет го, бир адам Куранды жаттап, мен иншалла кары болом деп, толук Куранды жаттап бүтөм деп, ошонун үстүндө аракет кылып, толук жаттап бүтпөй өтүп кете турган болсо, дүйнөдөн каза болсо, кабырда ага периштелер ошол Куранды жаттатат экен. Кыямат күнү каарылардын катарында ошол адам тирилет экен. Ошондуктан эң биринчи сиз менен биздин жакшы ниетибиз болот экен туугандар. Мына эми ошол эс тутум жагынан адамдар 4 түрдүү бөлүнүшөт экен да. Биринчи адамдар, алар сариул хифз, батиун нисян. Тез жатташат, бирок тез жаттайт жана ошол жаттаган нерсесин көп убакытка чейин сактап жүрө алат да мээсинде. Булар биринчи тайпадагы адамдар. Экинчи түрдөгү адамдар, алар сариул хифз, сариун нисян. Тез жаттайт, бирок тез дагы унутуп коет да, тез эле эсинен чыгып кете берет. Үчүнчү түрдөгү адамдар, булар батиул хифз, сариун нисян. Кеч убакытта жаттайт, кыйналып, канча машакат менен, араң. Бирок ошол жаттаган нерсесин бат эле унутуп коет кайра. А төртүнчү түрдөгү адамдар батиул хифз, батиун нисян. Кеч убакытта жаттайт, көп убакыт кетет. Жана ошол нерсени көп убакытка чейин сактап жүрө алат. Мына ушул 4 тайпага адамдардын бардыгы бөлүнөт экен. Бирок бул жерде эң негизги нерсе, адам кайсыл багытта болбосун, кайсыл тайпада болбосун, ниетин түзөп, аракет кылса, тынымсыз мээнет кыла турган болсо, Аллах Таала ал адамга сөзсүз жаттоого мүмкүнчүлүк берет экен. Макул ал Куранга эле чектелбейт. Куран болсун, же башка бир китеп болсун, илимий, кандай бир китеп болбосун, сиз менен биз тынымсыз аракет кылып, Аллахтан дуа кылсак, Аллах Таала сөзсүз берет экен. Анан Куран жаттаган учурда жаштыгынан баштап жаттаган эң жакшы. Ал учурда жатталган Куран ташка тамга баскандай адамдын эсинде бекем сакталат экен. Колдон келсе, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо ошол учурда жатташ керек. А кимдер бул убакыт өтүп кеткен болсо, үмүт үзбөстөн алар да аракет кылса, Аллах Таала сөзсүз берет экен. Себеп тарыхта көптөгөн адамдарды билебиз да. 60 жашынан өтүп Куран жатта баштаган, 80 жашынан өтүп Куран жатта баштап, ошол Куранды бүтүп, хафиз болгон адамдар бар да тарыхта алдыбызда. Жана ошондой эле сиз менен биз көңүл бура турган нерсе, Куран жаттап жатканда жалаң бир түрдүү китептен, мусхафтан окусак жакшы болот экен да. Кечке окуган китебибизди алмаштырып берген бул жакшы эмес экен. Себеп басмалар ар түрдүү болот. Бир басма Куран ал Мадинадан чыгат, бирөөсү Мисирден чыгат, дагы бирөөсү башка өлкөдөн чыгат. Анан алардын дизайны, түзүлүшү башка болуп, же кээде беттердин бүтүшү, аякташы, башталышы башка болуп, адамдын мээсинде бир элес эмес, түрдүү элестер пайда болуп, ошол бышык болбой калат Куран. Ар дайым бир Куранды алып, ошол менен окуса, ошол басма менен, ошол элес адамдын мээсине бекем болуп олтурат экен. Бул дагы зарыл эрежелерден экен Куран жаттаганда. Жана толук Куран жаттайм деген адам эң биринчи кыска сүрөлөрдөн баштайт экен. Эң биринчи ылдыйдан баштап, кыска сүрөлөрдөн жаттап баштаса, алар жеңил болот. Жана ар бир сүрө бүтүп, кийинки сүрөгө өтүп, уже адамда мындай үмүт пайда болот экен да. Мен жаттай алат экенмин депчи. Сразу эле бир узун сүрөгө түшүп алса, анын аягына жетпей үмүт үзүп коюшу мүмкүн адам. Анан бир канча сүрө жаттап, мисалы 1-2-3 бара жаттагандан кийин Бакара сүрөсүнөн жаттап баштаса да болот. Себеп уламалар айтат да, кайсыл адам Бакара сүрөсүн жаттап, андан кийин башка сүрөлөрдү жаттаса, Аллах Бакара сүрөсүнө ушундай береке койгон, Бакараны жаттагандан кийин Курандын башка сүрөлөрү ал үчүн жеңил болот дейт. Жана ошондой эле сиз менен биз көңүл бура турган нерсе, урматтуу туугандар, ошол Куранды жаттаганда бир бош жерге, ызычуу жок жерге келип олтурсак жакшы болот экен. Фикирибиздин бардыгын ошол Куранга берип, оюбузду бошотуп олтурсак,
эң жакшы болот экен да. Жана ошол жаттоодо туугандар жөн эле бат-бат жаттоо эмес, эң негизги көңүл бура турган нерсе ошону туура кылып жаттоого көңүл бурушубуз керек. Анткени Аллах Таала Музаммил сүрөсүндө айтат: "Ораттилил Кур'ана тартила". Куранды тартил менен, тажвид менен окугуну дейт. Жана Аллах Таала имандуу адамдардын сыфаттарын баяндап Бакара сүрөсүндө айтат: "Аллазина атайнахумул китаба ятлунаху хакка тилаватихи улаика ю'минуна бих". Аларга китеп берилген адамдар ошол китепти, ошол Куранды акысын берип окушат дейт. Тажвид менен эрежелерин сактап. Демек, сиз менен биз ушул Аллахтын өкүмүнө амал кылышыбыз керек. Кандай эле намаз бизге өкүм болсо, Куранды туура окуу дагы Аллах тараптан берилген ошондой бир чоң өкүм экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы сахабаларга Куранды толук эрежелери менен, тажвид менен окууга көп машыктырат эле да. Бир жолу Абдулла бин Мас'уд радияллаху анху айтат: "Бир адам мага келди" дейт. "Хазрат, мен сизге Куран окуп берейин, сизден Куран окуйын. Мени текшериңиз окуган Куранымды, каталарымды тууралап бериңиз" дейт. "Макул, окуңуз" деди. Жанагы адам Тауба сүрөсүндөгү аятты окуду. "Иннамас садакату лил фуқараи вал масакин" деп 4 арекет созула турган жерди 2 арекет созуп окуп койду. Ошондо Абдулла радияллаху анху ушундай түсү өзгөрүп, ошол жерде дароо токтотту да. "Токтоңуз таксыр" деди. "Токтоңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул аятты бизге мынтип окуп берген эмес эле" дейт. "А кантип окуган эле" десе, окуп берди. "Иннамас садакату лил фуқараи вал масакин". 4 арекет созуп матты, окуп берди. Пайгамбарыбыз бизге ушундай окуп берген. Демек, кичинекей бир созулма болсун, кичинекей бир тажвидтин эрежеси болсун, ошого чейин сиз менен биз көңүл бурушубуз керек. Адам жөн эле үнүн кооз кылам десе, ал кооз болбойт адамдын үнү. Адам качан Куранды тажвидтин эрежелерин толук сактап окуй турган болсо, мына ошол адамдын окуган Кураны кооз болот. Ошол Куранда, ошол окулган тилаватта адамдарды тарта турган күч болот экен. Жана сабак окуган учурда туугандар ошол Куранды жаттап жатканда бийик үн менен окууга көңүл бурушубуз керек. Жөн эле ичибизден окубастан үнүбүздү чыгарып окусак жакшыраак болот. Забир бин Баккар деген алым айтат: "Бир жолу мен сабак окуп жатат элем" дейт. "Үнүмдү чыгарбастан ичимден көзүм менен окуп жатам" дейт бөлмөмдө. Атам эшиктен кирип келди дейт. Мени көрүп туруп: балам, сен Куран окуганда же бир китеп окуганда үнүңдү чыгарып окугун" дейт. Анткени сен жөн эле көзүң менен окуй турган болсоң, анда ал сага көз аркылуу эле кирет. А эгер сен үнүңдү да чыгарып бийиге окуй турган болсоң, анда кулагың аркылуу дагы кирип, ошол нерсе бекем сакталат дейт. Аллах баарыбызга амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин.